Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпы бизди көрүп жаткан калайык калк. Кайрадан сиздер менен биздин курама деп аталган телебөрүбүз эфирде. Келиңиздер, бүгүнкү биздин өзгөчө бир мыкты коногубуз бар. Сиздерди тааныштырып өтсөм. Андыктан бизден алыстабаңыздар дагы. Келиңиздер, жакшылап көңүл буруп угабыз. Эмнеге дегенде баарыбызга тиешелүү, баардыгыбыздарга керектүү адам. Алмаз жүрөк фондунун жетекчиси, жана дагы өзүнүн бай ички жан дүйнөсү менен ар тарапты камтып, ар бир адамга мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болобу, же болсо кары картаң биздин жаш балдарыбыз болобу, баарына тең бирдей карап жардамын аябай ушул убакка чейин кыргыз элимдин кызматына чуркап келген мырзабыздын бири. Алмаз жүрөк фондунун коомдук жетекчиси бүгүн бизде эфирде. Келиңиздер, анда эмесе ким деп барыңыздар карап калган убагыңыздар болуш керек. Улукбек Жайчыбеков мырзабыз. Улук мырза, саламатсызбы? Сизди аябай жашыруун, баягы сырдуу киши кылып да тааныштырып өткөнүмдүн себеби биздин телекөрүүчүлөргө сиз аябай кандай керектүү инсан деп эсептейбиз. Өзүңүз билгендей эле, биз ушул Алмаз жүрөк фондунун жетекчиси, негиздечүүсү катары дагы таанып билип жүрөбүз. Анан келиңиз, жалпы көрүүчүлөр менен саламдашып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, жалпы телекөрүүчүлөр жана урматтуу элибиз, апалар, балдар, аталар, баарыңыздар амансыздарбы, арбаңыздар. Сиздер да саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Ушинтип эфирге чакырып, маек куруп коелу деген сиздерге чоң рахмат. Чакырганыбыздын себеби сиздей адамдар бизге азыр аба суудай жетишпей турган убагы. Аябай кандай керектүү иште жүрөсүз. Адамдын бир оюндагы нерсесин 100% болбосо дагы 10, 20, 70 дегендей аткарып, бир жылуу мамиле кылып, ар бир адамга көңүл буруп келген ушул сиздин бул адамдык сапатыңыздын бийиктиги дагы жана дагы кыргыз элине болгон мамилеңиз көңүл кош эместигин билдирип турат. Улук мырза, айтсаңыз, деги эле Алмаз жүрөк деп аталган коомдук фонддун жетекчисисиз, жетектеп келесиз. Мүмкүнчүлүгү чектелген деп башында дагы айттым. Деги эле адамдарыбызга жардам берип жүрөсүз да. Себеби эмне болуп ушул фондко келип калдыңыз? Эмне себептен Алмаз жүрөк деп аталып ушул коомдук фондду ачтыңыз? Туура айтасыз, жана айтып өттүңүзбү, эметип 100% жардам бере албасак дагы, чындап эле бир 5%, 10% жардам бере алсак, анча мынча болсо да коомдогу өзүбүздүн ордубузду таап салым кошуп кетсек деген тилегибиз менен ушул ишти аткарып атабыз. Анан баягы эми кыркка чыгып калып башка болгондон кийин адам кичине да болсо токтолуп, анан кийинки муунга аз да болсо жардам бергин келет экен, же болбосо баягы жетим балдар, майып балдарга колдон келишинче баягы агалык, инсандык жардамыңды көрсөткүң келет экен. Анан Алмаз жүрөк коомдук кайрымдуулук фонду жөнүндө айтып кете турган болсом, бул атайын ырымдалып коюлган ат. Билесиздер, алмаз курч кымбат зат болот. Турмушта ушул фондубуз менен жакшы жаманга жолугарыбызды билдик. Оор, жеңил учурлардан өтөрүбүздү да сездик алдын ала. Анан курч бололу, курчуйлуу, кыйынчылыкка жолуккан сайын курчуп, артка кайтпай, колдон келген ар кандай сын пикирлерге туруштук берип, жардам бергенге жарайлы дедик. Ошон үчүн Алмаз деп койдук. Биринчисинде ой пайда болгон, эми өзүмдүн чоң атамдын аты Абылай, Абылай ата деп койсокпу дегенбиз. Анан бирок эми Алмаз жүрөк деп эле коелу дедик. Көпчүлүк ойлойт, менин атымда Алмаз болсо керек деп. Анан жок, Алмаз байке десет мен күлүп коем. Алмаз жүрөк бул жөн эле баягы жүрөгүбүз курч болуп көпкө чуркайлы деген эле тилекте болчу. Себеби биз өзүңүздөр билгендей өтө чоң бизнесмен же бай же башка эмеспиз. Биз карапайым калктын ичинен эле чыгып, ошол кайра өз киндигибизди өзүбүз кескенге, кыргызыбызга, элибизге, журтубузга жардам бергенге жараганга гана түзүлгөн фонд деп ойлойбуз дагы, ошол ишти аркалайбыз.
канча жылдын жүзү калды? Биздин Алмаз жүрөк коомдук кайрымдуулук фондунун түзүлгөнүнө 2-жыл болду. 2 жыл деп эсептесек болот. Анан ага чейин бирок кичине баягындай жаштарыбызды, балдарыбызды өзүм кыздарым деле тестер бирок да анан ошолорго башкалар менен жалпылай жардам берүү ниетинде деле ошол жанагынтип маданият жактарын аралаштырып, кружокторго билим жагына аралаштырып, жанагы бала деле кичинекей кезинде тамак жебей жатса жанына бирөөдү кошуп тамактандырып койсом ошону менен талашыппы, кызыгыппы, жеп кирет эмеспи? Ошол сыяктуу өсүп келе жаткан тестияларыбыздын, өзүбүздүн балдарыбыздын дагы ошо жамааты дейбизби же ошол муунбу? Ушундай болсо бизге караганда маданияттуураак, ариеттүүрөөк, намыстуураак же болбосо мындай адамдык жан дүйнөсү бийигирээк болсо деген, улам кийинкиси бийик болсо деген эле тилекте түзүлүп, анан ошол тилекти иш алып барабыз. Ага чейин Адилет министрлигинен өтпөй эле 1-2 жылдай иш алып барганбыз. Анан кийин жок, мыйзамдуу, официалдуу Адилет министрлигинен өтүп, анан иш алып баруу керек деген чечимге келип, ошо 2 жылдан бери ошондой иш алып барып атабыз. Анан Олук мырза, дагы бир суроо сизге. Быйыл жайкы эс алууда балдарды көлгө алып барып эс алдырып келдиңиздер. Муну мен сиздин Instagram же болсо баягы социалдык баракчаңыздан көрдүм десем болот. Анан деги эле канча баланы алып барып ошо көлгө канча күн жүрдү? Ал жакта кандай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарбы же кандай, ушул жөнүндө да бир маалымат берсеңиз? Жакшы суроо болду. Мисалы үчүн биз былтыры дагы атайын каттарды, кайрылуу каттарды даярдап бир нече пансионаттарга кайрылганбыз. Себеби өзүңүздөр билгендей, көпчүлүк үй бүлөлөрдүн путевканын акысын төлөп, балдарын толук кандуу эс алдырууга шарты жок бизде. 70%, 80% калкыбыздын шарты жок. Алыска айылдагыларды айтпайлы, ушу шаардын тегерегиндеги жакын комуштар жөнүндө айта турган болсок. Көпчүлүк жерге атайын кайрылуу каттар менен кайрылганыбызда ошол жерден биздин кайрылуу катыбызга жооп берген Дордой Ресерт болду. Ал жерге 30 баланы эс алдырдык. Анан Алмазный берег, Алмаз жээк деген болду. Алмаз жээк, Алмазный берегтин жетекчиси дагы жогорку кеңеште отурган байкелерибиз, Алмаз Жакупов деген. Дордой Ресертте деле өзүңүздөр билесиздер кимдик экенин, ал маалым эле. Анан өзгөчө ошо ыраазычылык билдирип кетчү нерсе, Маяк балдардын ден соолугун чыңдоо борборунун Сакеева Алисия Николаевна деген өзү кыргызга келин экен. Өзү орус улутундагы биздин жеңебиз. Аябай жакшы, түшүнүктүү аял зат экен, ошо кыргызга келин болгон. Ошол киши бизди былтыры биздин балдарды көп кабыл алды. 60-70 баланы кабыл алып бекер эс алдырды. Албетте жол киресин биз уюштуруп аттык, алып барып алып келүү үчүн. Быйылкы биз Чолпон Атага уюштурганыбыз, быйыл дагы көп жерлерге эле кайрылдык. Биз эми ошо балдардын толук кандуу эс алуусуна карадык, шартына карап. Анан кийин Алисия Николаевна дагы быйыл да колдоп берди, башында, аягында, ортосунда болсо көптөгөн суранычтар түштү бизгечи. Көп балдар суранды. Шарттары албетте чектелүү бардыгынын. Анан биз Чолпон Атада Капар деген байке менен сүйлөшүп, ошонун чоң особнягын, мурун детсад болгон экен, чоң особнягын арендовать этип алып, эми ал өзүбүздүн баягы мындай кичине бир ой тилектерибиздин ишке ашуусуна болгон далалатыбыз болду да, аракетибиз. Ошону алып алып 2 айдай жүрдүк да, 2 айдан ашык жүрдүк. Ал ортодо 600 бала эс алды. Ошол эле биздин координаторлорубуз, жардамчы, ыктыярчыларыбыз бар, студенттердин арасынан бар. Анан даяпалар бар. Ошолордун жардамы менен буюрса уюштуруп кеттик. Бул мен ойлойм
баягы көп үй бүлөлөргө жакшы жардам болду. Балдар эс алды. Тем более ал жерде биз ошол кээ бир лагерлердин иш тартибин туурап жазып аттык. Эртең менен көнүгүүлөр, эмгек сааты деп баягы көбүнчө атасы жок балдар келди, майып балдар келди. Толук үй бүлөдөн да албетте келди, себеби биз аларды да аралаштырып алганбыз. Ал балдар да билсин, көрсүн. Ошол курактагы эле балдар, көптөгөн балдар бар. Ата мэри менен же эне мэри менен аксап аткан, же болбосо ден соолугунан аксап жүргөн. Ошолорду сыйлаганды, ошолорду жакшы көргөндү, сүйгөндү үйрөнсүн дедик. Анан биз ал жакшы жемиш экенин көрдүк. Мисалы үчүн жапжашынакай интеллигент үй бүлөдөн келген балдар жаңы келгенде орусча сүйлөшүп, куда мы попали, тиги бу деп аткан болсо, баягы кетеринде ыйлап коштошушуп атты. Кеткиси келбей, ошо балдар менен бир туугандай болуп калып, же туугандай болуп, кээ бирөөлөр тамашалып, мындай мне даже не было так приятно у дедушки деп, у бабушки деп ушундай сөздөрдү айтышып, бири-бирин узатышып, кайра келчи дешип, бир тууган болуп калышты. Бир тууган болуп калышты. Бул балдар азыр мени көрүп аткан болсо, сүйүнүп атышса керек, себеби биз кээде эмес эми шартка карап концерттерге алып барабыз. Жолугушуп турасыздар, Кинолорго алып барабыз. Мисалы үчүн дарыгер эле айтып кете турган болсок, Самат Эркинбеков деген карапайым үй бүлөдөн эле чыккан, азыр биздин мыкты жылдыз балдарыбыздын бири бар, Самат Эркинбеков дагы ушул Бектемирдей болуп, Алтын Арашанын нээсинде болуп, бизди жакшы колдоп жүргөн балдардын бири. Өткөндө эле Жора Гуля киносуна биздин балдарды чакырды Бекер. Бул дайыма жасап турат мындайдычы. Анан ошол жерге келгенде баягы ээрчип келген апалары күлүп карашып атты. Себеби ал балдар чуркап келип учурашып, кандайсыз агай деп. Мен агай болуп так иштеген эмесмин, бирок ушундай жагымдуу экен сөз, агай дешип учурашып. Анан ошол Чолпон Атадагы лагерди эмдиги жылы дагы уюштурсаңыздар деп сурангандар көп. Буюрса дагы уюштурабыз деп атабыз. Дагы уюштурсак деп атабыз. Быйыл ошондо сиз наристелерибизге, балдарыбызга, жаш муундарыбызга өтө көп көңүл буруп, жакшы эс алууларды уюштуруп, колуңуздан келишинче мыкты бир эс алууларды кылдыңыз. Андан сырткары дагы баягы материальный жактан да болот, ошол боюнча дагы жардам берип жүрөсүз. Ал жагын кантип жатасыз? Кайдан аласыз дегендей? Ал жагы эң жөнөкөй, жашыруунда эле сыр жок. Бул аз камсыз болгон үй бүлө балдары жана жетим, майып балдар үчүн да түзүлгөн коомдук кайрымдуулук фонд болчу, уставда да ошондой жазылып турат. Кийин болгону баягы жалгыз бой көп балалуу апаларга ошо баягы суранычтардан, өтүнүчтөрдөн улам жардам бере баштадык да. Сиз берген суроодун эч кандай деле жашырын сыры жок. Биз бир өлкөнүн же бир адамдын кызыкчылыгын коргобойбуз. Бизде мына ушундай Бектемирге окшогон, Дилеже, Фаридеже деген эжелер бар. Жийдеш дегенибиз бар. Жийдеш деген ошол компот ашкана тармактарынын жетекчиси. Самат бар, айтып атам. Каныбек Разыков деген алтындай жигиттерибиз бар. Болсунбек Стакеевдер бар. Алар мени өз агасындай кылып ушу жасап аткан иштеримден эле урматтап, баягы туушкан болбосок дагы тутушкан агайынлерден болуп калдык. Анан дагы башка азыр мүмкүн атын айтпай кетсем таарынбайт чыгар, эми алар деле мындай иштерди эл үчүн, жерим үчүн деп жасап аткан балдар. Эстегендеримди айтып атам. Бул жардам бергендер көп. Ошолордун эле жардамдарын биз болгон ортодогу фонд, ортодогу баягы себепкерлерибиз да. Ошолорду туура бөлүп жеткирүү, эми баягы өтө муктаждарга берүү, кийим кечелерди эметип атабыз, таратып атабыз, продукты таратып атабыз. Бул жагынан Эргене фонду бар. Угуп жүрсөңүздөр керек. Ал чоң эле барктуу фонддордун бири, көптөн бери иштеп аткан. Ошо Эргене фонду да бизге жакшы жардам берет. Анан бул Бектемир мырзабызга окшогон жигиттер бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул Алтын Арашанын жетекчиси Бектемир жыл сайын майыптар күнүнө ошо биз менен биргеликте
130 балага чай тамагын гана эмес, атайын Аладдин деген шоу бар экенин мен ушул ишке аралашып калып билдим. Аябай кызыктуу шоу экен. Мен өзүм сотуртан өтүп калсам да ошого аябай кызыгып, ошолордун көрсөтүүсү бүткөнчө майпалдар жанына отуруп алып толкунданып отурдум. Эми биз бала кезде андай жок болчу. Биз зоопаркка аябай сүйүнчүбүз табаскач. Анан жардам бергендер көп эле. Мен атайын бул тизмесинде алып келдим эле, бирок унутуп калбайын деп. Анан эми азыр муну окуп отургун кажети жок болсо керек. Булар өздөрү деле мени көрүп атса, билип атса керек. Эң башкысы жаратканыбыз билип көрүп турганы бул эң бир жакшы сооп иштердин бири демекчибиз. Анан Улук мырза дагы айтсаңыз, сизди ушу бир гана кайрымдуулук жактан көрүп жүрөбүз, кайрымдуулук иштерди алып барып жүрөсүз. Анан карылар үйү да бар бизде. Ошол карылар үйүнө дагы барасыздарбы? Же жаш балдарга гана жардам бересиздер? Биз негизи тагыраак болуш үчүн. Тагыраак болуш үчүн ошо биз негизи балдар менен, анан балдар энелери менен иштеп аттык да көбүнчө. Азыркы убакта буга чейин деле. Анан бир 2-3 жолу карылар үйүнө да бардык биз. Анан аябай башкалардай болуп чоң жардам бере албасак дагы баягындай спектакльдерге баса айтып кетчү нерсе, бизди жана маданият чөйрөсүндөгү Борончу байкебизге окшогон Каныбек, Болсунбек, Рахман байкебиз бар, Рахман Разыков. Ошолор колдойт деп атпайлы. Алардын ар бир концерттерине алар чакырып турат. Сөзсүз чакырып турушат. Мынчап келиңиздер, тигинчап келиңиз, көрсүн, батасы тийсин, биз дагы ошо бата тилеп жүргөндөрдөнбүз дешипчи. Анан Кыргыз драма театрында Айдай Саитова деген администраторубуз бар, Асылбек байкебиз жетектеп аткан Өзүбеков. Алар дагы сонун керемет спектакльдерин койгондо сөзсүз келиңиздер дейт. Ошондо биз карылар үйүнө барып 1-2 жолу айттык. Өзүңүздөр баягы транспорттарын уюштуруп алып келсеңиздер, биз тосуп алып, ошол жерден жайгаштырып отургузалы дедик. Анан 1-2 жолу келишти. Кийинкилеринде келе алышкан жок окшойт. Алардын курактарына байланыштуу болуп жатса. Ал жерде спектакльдер кеч күз беле ушундай сонун спектакльдерди коет. Билесиздер, бизде актерлор, маданият кызматкерлери Кыргызстанда күчтүү эле. Мүмкүн аларды колдоосу начар болуп атканда. Негизи бизде күчтүү, таланттуу. Биз аз элебиз. Башка мамлекеттерге, башка элдерге салыштырмалуу, эгер адамдын санынын коэффициентин алып келе турган болсок, бизде таланттар күчтүү. Актерлор, ырчылар, ошол эстрада, элдик ырчылар күчтүү болот да. Болгону ошол маданият жагына биз ошол балдарды баягынтип Курчак театрдан баштап спектакльдерге чейин, башка жакка чейин алып барып аткандарыбыз, ошол маданиятыбыз жакшы болуп кетсе, элибизде жашоо болот да, анан биздин балдарыбыз, кыздарыбыздын дагы жакшы коомдо, жакшы жашоодо жашашын артык беселди деп ойлоп иш алып барып атабыз да. Концерттер деп калдыңыз, анан концерттерге биздин жаш муундарыбыз, ошо жеткинчек балдарыбыз жакшы эле келип жатышабы? Чакырганыңыз туурага кабыл алыш менен келишеби? Концерттерге жакшы келишет. Жаш муундар концерттерге жакшы кызыгышат, кызыгышат. Курчак театрларга деле кичинекейлерибиз, нарстелерибиз деле кызыгат аябайчы. Кээде айтып тамашалап калат, тиги апалар бар да, баягы WhatsApp'тан чык-чык деп баягы сообщение келгенин, маалымат келгенин чуркап келип, алмаз жүрөктөн эмеспи деп көтөрүп келип көрсөтүшөт экен. Бул өтө жагымдуу. Көтөрүп келип сообщение келди, алмаз жүрөктөн, байкеден эмеспи же ушу алмаз жүрөктөн эмеспи дейт экен. Жагымдуу. Спектакльдерге болсо эми чынын айтканда аз келет биздики. Азыр ушундай болуп атат. Акыркы убактарда ошондой болуп кетти. Ошондой экен, анан бирок арасында бар келип, көрүшүп, башка кылышып, айтып бар арасында. Эми сүйүнөрлүк эмес да. Эми аксыдагы пландарыңыз кандай? Дагы эмнени кошсом дейсиз, киргизсем дейсиз, же кандай оюңузда аткарылбай жүргөн нерселер барбы? Пландардан бизде эми негизгиси ошол баягы
жана айтып өтпөдүкпү лагерь жөнүндө деп. Ошол үй-бүлөлөргө шартына туура келе турган нерселерди уюштурсак деп ойлонуп жүргөнбүз, уюштуруп алдык. Көрсө адам кааласа, анан күнү түнү ойлонуп аракет кылса, тиленсе болот экен, буну жасаса болот экен. Анан дагы бир тилектерибиз ушул жана Тамашоодо балдар жакшы мектеп болуп атат, Тамашоо. Ошол жерден дагы Алмаз жүрөк деп жөнөкөй карапайым балдардан түзүп чыгарсамбы деген оюм бар. Ошол балдар чыгып мынтип жайлыкеде учуп кетсе. Анан жанагындай кино жаатында иштеп аткандар, ошолорго да бир балдар даяр болуп, ушул эле өзүбүздүн. Сиз мисалы үчүн мүмкүн жумуштарыңыз көп болуп, башка болуп билбей чыгарсыз. Жаңы конуштарда бийик 2 этаж, 3 этаж үйлөрдүн жанында мындай ылайдан салынган кепетамдар бар. Алар көрүнбөйт, бир караган адамга көрүнбөйт. Баары жакшы экен. Сыртынан сонун үйлөр салынып аткан экен деп машина менен тез эле өтүп кетсе болот. Же сөзгө алаксып, бендечилик кылып өтүп кетсе болот. Бирок ошондой сонун салынып аткан үйлөрдүн тегерегинде үйлөр бар да. Ошол жерде балдар бар. Ошолор баягы үйгө камалып отурган балдар бар. Же болбосо апасына жардам берем деп картон терип жүргөн балдар бар, баклажка чогулткан балдар бар. Алар албетте бир караган ток кишиге көрүнбөйт да. Анан ошондой балдардан чогултуп бир кружокторду уюштурсак деген бар. Анан баса жакшы суроо бердиңиз. Мен 2 жылдан бери эле тилегимде, оюмда бар, бир реабилитациондук борбор курсам дегенчи. Ошо жакшы демөөрчүлөрдү таап алып, болгондо дагы ушу борборуна эмес, тиги жаңы конуштар жака. Ошолордон бир мисалы үчүн мечитке демөөрчүлөр чыгып жерлерин беришип атат. Же дагы бир нерсе. Ошондой эле реабилитациондук борборлорго дагы ошондой адамдар чыкса жакшы болмок да. Себеби ошо жаңы конуштарга реабилитациондук борбор курсак, ал жерде психологдор иштесе, кружоктор ачылса тил боюнча, кыргыз тилибизди таза нукура сактаган жакшы, бирок башка тилди билүү да абзел да. Башка тилдерде да сүйлөшүбүз керек. Керек болсо компьютердин тилин билсек жакшы да. Азыркы кичинекей балдарыбыз бу сотканы ачып чачып башка кылышып атпайбы? Аны 40 адам билбейт, а бала чачып атат. Ошо билимдүүлүктөн, үйрөнгөндөн, үйрөтсө болот деген сөз да. Ошондой кружокторду ачсак реабилитациондук борборго, психологдор отурса, жанагындай кырдаалдарда жардам берсе, интернет жөнүндө түшүнүп берсе. Анан дагы жанагындай ар кандай өнүгүүлөрдү кылып, ден соолугуна байланыштуу Ооба, өнүгүүлөрдү, ийримдерди уюштурсак, кол өнөрчүлүк. Мурда биз кичинекей кезде, мисалы үчүн мектептерде кол эмгек сааты деген болчу. Кыздарыбыз ойма кылып, же болбосо пирожки жасаганды үйрөнүп, торт жасаганды үйрөнүшүп. Биз эркек балдар болсо табуретке жасачубуз жок дегендечи. Табуретке жасап, ушундай нерселерди үйрөнүпчүбүз. Ошолорду эми биз билим министрине, чоң министрликке айтып жеткизгенче качан. А биз кичинекей реабилитациондук борбор курсак, Алмаз жүрөк деппи, Аблай ата деппи курсак, ошол жерден балдарды 40 баланы чыгарсак, 20-20. Анан кийин дагы 40 балага ушинтип берсек, ушинтип үйрөтө берсек жакшы болмок да. Биз ошол жагындагы колдоого алса деп ойлоп калабыз да. Буйрсалар деле болот эми. Болбой турган эч нерсе жок, аны деле жасайбыз. Убакыт буйрук менен буйрса. Жакшы ниетиңиз, жакшы пландарыңыз, ой максаттарыңыз бар экен, ишке ашсын. Өзүңүздүн да ден соолугуңуз бекем болсун. Сиз чуркап жүргөн үчүн ошентип бардык биздин балдар болобу деги эле кыргыз элибиз адамдарыбыз баары тең ийгиликтүү болсо да кичине жакшысын да мынтатып жашап отурган убактары. Бул сөздү айтып атканда тил көрүүчүлөрүбүз түшүнбөй калышы мүмкүн. Эмне себептен мынтип айтты ал баручу деп такташтап айта кетсем, жалаң гана биз адамдарды үстүнөн көрүп билип жакшы жашап атат деп ойлойбуз. Ал эми ичибизде толуп турган көрүнбөгөн же болсо Улук мырзабыз айтып өткөндөй, курсагы ток адамдын башы оорубайт деген сыяктуу көңүл бурбаган нерселер
аябагандай көп. Андыктан келиңиздер, сиздер дагы мээримдүү болуңуздар, колуңуздан келсе мына дал ушул Алмаз жүрөк деп аталган коомдук фондко жардамыңыздарды берсеңиздер болот дагы. Улук мырза өз дарегине муктаж болгон адамдарыбызга жеткирип турмакчы. Байланыш телефондорундагы биздин эфирге калтырып коебуз. Келиңиздер, бардык кыргыз, мусулман элибиз, кимде ким бизди көрүп жатсаңыздар, дал ушул Алмаз жүрөк фондуна жардам бериңиздер. Алмаз жүрөк фонду болсо биздин карапайым, мүмкүнчүлүк чектелген, колунда жок муктаж адамдардын баарына жеткирип, өз көмөгүн сиздердин атыңыздардан дагы баарын туура тапшырып турмакчы. Улук мырза, сиздин ушул Алмаз жүрөк деп аталып фонду жетектеп келатасыз. Дегелестерде канча адам иштейт? Сизге жардамчыларыңыз барбы дегендей? Ооба, албетте мен жалгыз эч нерсе кыла албайм. Жардамчыларым бар. Жардамчым Сазанова Тинатин Самудиновна деген жакшы кыргыздын кызы бар. Ал аябай жакшы акыл насаат жагынан дагы, моралдык жагынан мен аябай жакшы колдойт. Анан Кыргызбаев Абдулжапар деген жигитибиз бар. Ал өзү студент болсо дагы жакшы жардамын көрсөтүп жүрөт. Өзүмдүн кызым бар, турецкий лицейди бүткөн, 3-4 тилде сүйлөйт. Креативный деп коет го азыркы жаштарды. Ошол бир нерселерди айтып, кээде ушундай идеялар менен бөлүшүп, моралдык дагы кээде ал иши окугандан башка да иштейт, аниматор болуп. Ада жардамын көрсөтөт. Анан мындайлардан айтсак, бизде WhatsApp группаларыбыз 15 группа бар. 14 группа, бирөөсү азыр мындай болуп жүрөт. Анан ошол жердин ар биринде координаторлорубуз бар. Баса мен ушул жөнүндө айтып кетейин дедим беле. Ар бир группада координаторлор бар, жөнөкөй эле апалар. Жалгыз бой апалар бар, же болбосо баласы майып апалар бар. Ар бир 30, 40, 50 апаларга ошондой бир тагдырдагы апалар группа түзүп, анан координатор кылып койгонбуз. Шайлайганбыз. Биз атайын ички приказ менен шайланган, ар биринде күбөлүктөрү бар, бейжиктери бар. Ар бири өзүнүн укуктарын, анан милдеттерин, чектерин билишет. Анан бул жакшы нерсе экен, шериктештик сыяктуу да. Бири мисалы үчүн жанагындай социалдык суроолорду чече албай кыйналып, кайсы жерге кайрылыш керек, кимге барыш керек, кандай документ топтош керекти билбейт, беркилер билет. Анан ошол маалыматтарды координаторлор чогултуп алып, кадимкидей жардам беришет. Бири-бирине. Толук маалыматтар жеткирүүчү. Ошол социалдык суроолор, сот иштери боюнча суроолор болуп калат, кадимки турмуш тиричилик суроолору болуп калат. Же болбосо мисалы үчүн дагы бир нерсе, бири-бирине фонддордун даректерин беришип, баягычы жалгыз бой жесир аялдар бар, жардам беришип, бири-бирине маалымат таркатышып, ушинтип жардам беришип эле өздөрү координатордешип, сыйлашып, анандай жанагындай концертте, иш-чараларга чакырганыбызда тартип менен чогултуп келишип, бул мисалы үчүн жаңы конуш группасы, эл айым группасы, ассалам группасы. Өздөрү жетектеп алып келишет. Өздөрү алып келишет. Анан список менен жазылышат. Келди, кирди жок. Алмаз жүрөкпүз деп чогулушат. Ар биринин өз группаларына. Сизде баары иш так жүрөт экен да себеби. Так жүргүзгөнгө аракет кылабыз, баары так жүрбөйт, бирок жүргүзгөнгө аракет кылабыз да. Мамлекеттик кызматтагыларга окшоштурганга аракет кылабыз. Мындай кичине бир ынтымактуу болуш керек да. Себеби бизди чакырып аткан киши деле, мисалы үчүн ошол эле концерт, спектакль же болбосо ошол эле бир чогулуштарга чакырган киши делечи тартиптүү келип, ыраазычылык билдирип, анан жаркылдаган кашы менен кеткени жакшы да. Жана ыраазы болчу. Биз ошону ыраазычылыкты билдирип, тартиптүү барып, тартиптүү кеткенге аракет кылабыз.
Бул жерде координаторлор жакшы жардам берет. Сиз Алмаз Жүрөк коомдук фондунун башында турсаңыз, биз эми сизди көрүп билип, иштериңиздерден өйдө таанышып билип жүрөбүз. Сиздин алып жүргөн аркаңыздагы уул кыздарыңыз, бардык адамдарыңыз тартиптүү болуш керек деп эле ишенебиз. Ал жагынан өзүңүз так жүрөсүз, айткан малдан эрте келип аласыз. Бүгүн да биздин эфирге эрте келип, бизди күтүп туруптурсуз. Окубек мырза, келиңиз анда эмесе сизге эркин микрофон берелик. Элиңизге кайрылуу каалоо тилектериңиз болобу? Келиңиз эркин микрофон. Рахмат, элиме рахмат. Биз деле ошол биринчи ошо жана ыраазычылык билдирип кеттим. Анан жеке өзүңө дагы ыраазычылык билдирсем, себеби өзүң бир экөөнө катышып калдың, апалардын, балдардын иш-чараларына. Ошондо барып ырдап бердиң. Башка балдар да барышты, бирок арасында сен да болдуң, көрдүң. Баягы силердин ырдап атканыңар, силердин ошолорго маанай тартуулап атканыңар канчалык аларга дем, шык болорун сен сезсең керек. Себеби ошончо бир жан дүйнөлөрү башкача, бир таза адамдар экен да. Ошончо дем менен алар эртеңки таң аткандан баштап турмуш менен күрөшүн улантат. Жаркын кабак, жаркын маанай, жакшы тилектер мененчи. Анан азыр кайрылып кетсем, урматтуу замандаштар, мекендештер, мен бир эле нерсени айтат элем. Бир тууганга, элге сынай карап эмес, сыйлай карап жүрсөк жакшы болот деп ойлойм. Мамилебизди дагы сынай мамиле кылып эмес, сыйлай мамиле кылсак, бул эң сонун болот эле. Ар бир адамдын башынан нелер келип, нелер өтпөйт. Бир күн адам ток болот, бир күн адам ач болот. Байыйт адам, кедей болот, кайра бутуна турат. Бул ар кандай. Баягы орустар айтмакчы, человек полагает, Бог располагает дейт. Биз адам ойлойбуз, биз үчүн чеччү күчтөр бар. Анан ушундай таасирди айта турган болсом, дайыма бири-бирибизге жардам берип, туура түшүнүп, келечек муунубузду ойлоп, сөз менен гана балдар биздин келечегибиз деп айтып коюу жетиштүү эмес. Аларга колдон келишинче жардам берсек, мисалы үчүн бай мырзаларыбыз көп, бий мырзаларыбыз көп. Тигил жака жардам бердик элек, бул жака жардам бере албайбыз дебей, баарына бирдей жардам берсе, рас Кудай Таалам ошончолук энчи берип аткандан кийин башкалар менен да бөлүшкөндү үйрөнсө, ал бекер кайтпайт. Элден кайтпаса жерден кайтат, жерден кайтпаса көктөн кайтат деген биздин бабаларыбыздын улуу сөздөрү бар. Анан ушинтип жардам бери берсе, милдет кылбай, же болбосо айтпай дебей, жардам бере берсе бир күнү таң эртеңби же кеч бешимдеби, бул сөзсүз кайта турган нерсе. Бул сөзсүз кайта турган нерсе. Айтылбай келет, делбей келет да. Ошол эле биз сынашпай сыйлашып жүрсөк, бири-бирибизге жардам берсек, мамлекетибиздин эртеңкисин, келечегибиздин эртеңкисин бүгүндөн баштасак, жакшы сөздөн баштасак, жакшы иштен баштасак, колубуздан келбейт деп жүрө берсек, ошолордун арасында мен деле жүрө бермекпиз, колубуздан келбейт деп. Албетте чоң нерселер колубуздан келбейт. Бирөөлөр үй алып берип, жер алып берип, же башка кылып бере албайбыз. Бирок кичинеден баштай берели. Жок дегенде унабызда бош кетип баратсак, бирөөдү ала кеткенди үйрөнөлү, бекер эле, акысыз эле. Же болбосо бирөөгө оор жүк көтөрүш керек болуп атса, жөн эле айттырбай дебей бар жардам бергенге үйрөнөлү. Же болбосо бир тууганыбыз кыйналып атса, ага эмне үчүн өзү сурап келбейт дебей, чуркап барып биз сурап жардам бере берели. Ошол баардыгыңыздарга үй бүлөңүздөргө тынчтык, балдарыңыздардын келечеги бактылуу болсун, жоготуулардан алыс болсун, тапкандын үстүндө болуңуздар. Анан албетте элге, жерге, адамзатка, пендеге, сүйгөн жарга, бала чакага болгон сүйүү менен жашайлы. Бул жакшы нерсе. Бактылуу бололу, бактылуу.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү биздин өзгөчө мейманыбыз Улукбек мырза болду. Алмаз жүрөк коомдук фондунун төрагасы, жетекчиси жана ошондой эле карапайым биздин кыргыз элибизге, ар тараптуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга болобу өз жардамын аябай ушул фонддун атынан жардам берип келген мырзабыз Улук байкебиз болду. Андыктан келиңиздер, сиздер дагы өз ойлоруңуздар, тилектериңиздер же болсо жардамыңыздар болсо, бүгүнкү эфирдин астына Улук байкенин номерин калтырмакчыбыз. Кол сонуңуздар дагы бардыгыңыздар жөлөк болуп, колдоп койсоңуздар болот. Ал эми Улук мырза болсо, өзү дагы жөнөкөй, карапайым кыргызыбыздын чыган уулдарынын бири. Сиздер менен коштошпойбуз, кайрадан келерки жолугушканча сак саламатта